Bismillahirrahmanirrahim. Salamым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды билимдүүлүккө, ынтымактуулукка чакырып кетем, урматтуу бир туугандарым. Кээ бир биздин бир туугандарыбыз, Алла ыраазы болгон болсун, кээ бирки şu менин сүйлөп чыкканымы мага комментарий берген бир туугандарыма да Алла ыраазы болгон болсун. Алла таалам жүрөктөрүнө хидаят нурун берген болсун. Аларды да жамандабайбыз. Негизи кээ бирки бир туугандарыма жакпайт экен, кээ бирки бир туугандарыма жагат экен. Мен аларга жагыныш үчүн сүйлөбөйм, бирөөгө жагыныш үчүн, бирөөгө жагынбаш үчүн мен сүйлөбөйм. Кыргызстандын келечеги үчүн чындыкты айтканга аракет кылам, урматтуу бир туугандарым. Анан алдын эле айтып коеюн, урматтуу бир туугандарым, бул ар дайым ушул таксыр, анан молдока, таксыр деген нерсеңерди токтотулу, урматтуу бир туугандарым. Мен эч кандай таксыр эмесмин. Мен эч кандай алым эмесмин, эч кандай молдо эмесмин. Бирок ошо сиздер айтып аткан молдо, таксырлыкка Алла таалам насип эткен болсун. Биз жөн эле пендебиз, бирок айтат, аялдар менен эркектерди айырмасын бөлүп турган бул сакал дейт. Эркек эмне үчүн аялдарга сакал чыкпайт, эмне үчүн эркектерге сакал чыгат? Эркектер эркек болгондон эркекке окшош болуш, эркекке окшошураак болуш керек, урматтуу бир туугандарым. Сөз азайталы да, урматтуу бир туугандарым. Мен бүгүнкү жанагы Эмил Байсалов менен жанагы биздин мурдагы эле эски 40 жылдан бери, 30 жылдан бери келе жаткан мына Өмүрбек Чиркешевичке айтат элем. Ошо Өмүрбек Чиркешевич, сиз бирөөгө аябай акыл үйрөткөндү аябай жакшы көрөт экенсиз да. Кечегиде бир тойдон чыгып алып сүйлөгөнүңүз, бул сизге өзүңүздүн аброюңузга да туура келбейт. Сүйлөй турган жерде сүйлөшүңүз керек. Кап-караңгыда туруп алып сүйлөшүңүз баягындай бандиттер сымал болуп калгандай эле болуп калды. Ал жерде бир сиз өзүңүздү мактанып кеттиңиз. Мактоо бир гана Аллага гана татыктуу. Менин партияма канчала деген адамдар келип, канчалагала деген адамдар келип кетишти. Бул партия ошол адамдардын атасы дегендей эле мааниде кылып койдуңуз. Сиз андай сөзүңүздөн жаңыласыз. Бирок ошондой кетти дейт. Аларга капа болбойм дедиңиз, бирок ичиңизде бирок капа болуп эле атасызчы, менден кетип калды депчи. Эми сиздин партияңыз жакпаса, сиздердин канча жылдан бери ата мекендик койгон партияңар өтүп келе жатат, эч бир кызматыңарды көрбөдүм да менчи. Эч бир кызматыңарды көрбөдүм. Толко бирөөнү караламай, бирөөнү жамандамай, бирөөнүн абырын ачмай, ушундай партиясыңар да силерчи. Ошон үчүн ошо адамдар кетип калып атат. Алла таалам жүрөгүнө салып чык кет деп атат, чыгып кетип атат да. Мен ушундай ойлойм да. Анан кайым айтышып, акыркы күндөрү аялдар жумушту кылып, эркектер ушакчы болуп калдык да. Бири-бириңер менен айтышасыңар. Эмил Байсалов жөн калып калбайт, ал ответ берет. Сиз ответ бересиз, дагы эркектер көп. Бири менен бири кайым айтышып эле турат. Урматтуу бир туугандарым, эркектей бололучу, садоголойдун алтындарым. Алла таалам бизди бул заманга жөн жөнөткөн эмес. Алла таалам бизди президентти колдоо, партияңды коштоо, бийликке бар деген эмес. Мен адамдарды, жиндерди өзүмө ибадат кылуу үчүн гана жөнөттүм дейт да. Намаз окуш керек, ибадат кылыш керек Аллага. Эртеңки күндө бул дүйнөдө калуучу эч ким жок. Сөзсүз Алланын алдына барасыз. Сөзсүз, каалайсызбы, каалабайсызбы, сөзсүз барасыз. Ошо бара турган күнүңүздү ойлонуп, ал жерде жалгыз каласыз, сизден башка эч ким калбайт. Жалгыз калабыз. Эч ким куткара албайт сизди. Ама азыр сизди жаныңызга барса, бирөө нападение кылса куткарышы мүмкүн, жана жан сакчыларыңыз куткарышы мүмкүн, партияларыңыз кармап калышы мүмкүн. Бирок бул нерсеге чек кое турган маалда турабыз да. Ушул ата мекен эмне жумуш кылды дейт. Эмне жумуш кылды деп көптөр суроо кылса, мен айтат элем, ата мекен ушу 30 жылдан бери, ушу 6 чакырыштан бери депутат болуп келеттиңер. Толко ушакчылык, толко бирөөнү жамандамай, толко бирөөгө сын такмай, бирөөнү алып түшмөй ушундай иштерди алып бардыңар да. Эч бир Кыргызстанды мындай туңгуюктан чыгып кете турган оюңар жок силерде, чын айткандачы. Кыргызстанды бир мындай жакшы бир жолго баштап, Кыргызстандын өнүгүүсүн, бир бюджетти көтөрүү, Кыргызстан бир карыздан кутулат деген ой жок да. Бийликке эле бийликке эле ушу умтула бересиңер да, барып алып, анан ал жерде жакшы көрүнүш үчүн сүйлөйсүңөр. Депутат болуп баргандан кийин үнүңөр чыкпайт. Качан ушу мөөнөтүңөр бүтөйүн деп калганда, тим эле баягы
бакылдай баштайсыңар, так 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 так, мынандай барбаган жерлериңе бара каласыңар. Астагфиралла, тооба кылдым бир туугандарым. Мына мен деле депутаттыкка коеюн дедим эле, бирок бизде эмне акча жок, кембагалбыз, үйүбүз жок деп деле айта алам менчи. Алла күбө да алгачы. Эми силерге актанбайм менчи. Негизинде токтото турган малдарга келип турабыз, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн мен жалпы кыргыз элиме айтат элем, урматтуу кыргыз элим. Ойгондук дейбиз да, бирок ойгондук тура, бирок көзүбүз ойгондук, бирок көзүбүз ачып туруп, көзүбүз ачылык туруп уктап атабыз да. Дагы эле алданабыз бизчи. Мен айтат элем, урматтуу бир туугандарым, 2000-3000 сом бул эртең эле бир күндө бир жакшы обедке отурганда жеп кое турган акча да. Ошон үчүн мен баардыгыңыздарга айтат элем, мына үгүт иши баштала элек. Карап, тандап, баягы койдун теризин чечип коюп, түлкүнүн теризин жамылып кетип аткан партиялар жок эмес. Уят деген жок экен. Буларды айтсак деле биздин тилди деле албайт экен да буларчы. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим айтат элем, урматтуу бир туугандарым, адилеттүүлүктөрдү шайлайлычы, урматтуу бир туугандарым. Өзү негизи депутаттардын кереги дагы жок эле да. Ошон үчүн сын тагыштан мурун бирөөнү сен молдо, сен таксыр, киришпей эле кой, сенсиз деле болуп атат деген нерседен алыс болгула. Мен силерге дагы айтам, мен молдо эмесмин, таксыр эмесмин. Аллах таала эркек кылып жараткан экен, сакал экен. Алла таала дагы адамдарга жөндөн жөн бир нерселерди жараткан эмес да, сакалды дагы ушу өстүрсүн деп жараткан. Эмне үчүн кирпиктер кирпик өсүп туруп калат да. Кирпик өз ордунда турат. Алла таала каш дагы ошол, каш дагы салмаңдап калса кызыкча болуп калмак да. Каштарды кыскартып турмакпыз. Ошон үчүн мен сакалыма анан таксыр, молдо деп айтып, мен антип шылымдап кылбагыла. Кимде ким бирөөнүн айыбын таап, айыптаган, шылымдаган болсо, ошол өзүнүн башына келмейинче өлбөйт дейт, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн аман болгула, эсен болгула, тынч болгула, кыргыз элибизде тынччылык болсун. Биздин карындаштарыбыз, ата энелерибиз ыймандуу болуп, Кыргызстан мамлекетинин өнүгүп кетишине албетте Аллах тааладан дуа кылабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.